Assalamu alaikum. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, кымбаттуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан күн желеси каналы. Негизи күн желеси буга чейин инкубаторлор жөнүндө, чөчөлөр жөнүндө чыгара баштаган. Биз өзүбүз кызыгып калганын айтканбыз. Анан бир канча адам кайрылып атат, эми кантип жасасак болот деп. Кантип жасаганымды деле айтып кеттим. Азыр эми мен айткандар боюнча мен кээ бир даректи көп адамга айттым. Ушул жерден терморегулятор, ушул жерден зат жасаласыңар депчи Бишкектен. Эми алып барып алып жасаш кыйын болсо керек. Менде могу инкубатор аппарат болчу. Бул эскиси болчу да. Могу эскиси болчу. Мына ушул начар чыгарган эле бул терморегулятордон кеткен болчу. Эми ушуга мен жаңы терморегулятор алып келдим. Тигиде жумуртка бар, алып чыгарып атат. Аз жакшы иштейт. Могу терморегулятор өтө эле эски болчу да. Бул мисалы 37 градус болсо 37-ни көрсөтөт, бирок 37,2, 37,3 дегендерин көрсөтпөйт болчу. Ошонун айынан болду деп ойлойм. Анын ордуна бүгүн мен могу терморегулятор сатып алдым. Бир карап коюңуздар. Мына модельди көрдүңүздөрбү, мына жерде мына. Мына 3002 деген. Бул башка. Бул 3001. Буда 2 кнопка, мында 3 кнопка. Мен муну билбей эле бүгүн алып келип иштетиш өтө кыйын болду да. Мунучу. Мен могункудай настройка деп ойлоп. Эгер сиздер могундай инкубаторга терморегулятор сатып алсаңыздар, кудум ушундай 3001 деген. Мисалы өйдөгө көрсөтүп турган тепкичти мынтип бассаңыздар, ошол ылдыйлата турган настройка. Негизи өйдө басып турса, бул ылдыйлатат. Ошон үчүн өйдө басып туруп, анан кийин кайра мынтип басып туурулаш керек. Кааласаңыздар түшүрүп, кааласаңыздар көтөрүп. Мына, азыр 36.5-ке койдум мен. Азыр 33-кө түшүрүш үчүн карап туруңуздар. 33-кө түшүрөм. Мына. Муну басып турасыздар. Уже иштеп кетти. Иштеп кеткенден кийин ылдыйкы стрелканы басасыздар. Мына. 35-ке түшүрүп кое берейин. Мына. 34.9-га түштү. Эми настройка коюлду. 34.9-га түшкөндө лампочка жанат. Температура. Ал эми өйдөгө көтөрүш үчүн ылдыйкы стрелканы басып турса настройкаланат. Мына муну мен эми 37.8-ге коеюн, өйдөгө стрелканы басып. Басып тургандан кийин өзү иштейт да. Басып тургандан кийин тып-тып болот, ошондо ылдыйкы өйдөнгү стрелка менен көтөрүп түшүрө бересиздер. Эми мен могуну басып туруп, кайра 36.5-ке коюп коеюн, мына. Мен муну түшүрүшүм керек 36.5-ке. Ылдыйкы температура 36.5-ке туруш керек. Эгер түшүнбөсөңүздөр мага чалсаңыздар, мен деле түшүндүрүп берем. Жакшы. Мына ушинтип. Бул ушундай, бул негизи оңой. Могуну алып мен бүгүн могундай элестетип эле алып келип коюп алдым. Жандырыш бир кыйын болду муну. Бул 3002 маркада настройка башкачараак экен. Ылдыйкы, мына өйдөнгү ылдыйкы стрелкалар. Ал эми могу болсо, мына ушул настройка экен. Мисалы 35-ке келгенде лампочканы жандыра турган болсок, ылдыйкы температура. Могуну бассак P0 чыгат. Бу P0-дү бассаңыз мына. Монтип көтөрө бересиз, түшүрө бересиз. P0 кайра бассын. Мына. P0-ду коюп туруп, кайра ушуну басасыздар да, ошондо болот. 36 эмеге токтоттум мен. Ылдыйкы температура 36,6-га келгенде жанат. Мына. P0 болгондо кайра басып коесуздар, иштейт. Өзү настройкаланат да. Кааласаңыздар көтөрөсүздөр, түшүрөсүздөр, ылдыйкы температура. Ал эми P1 деген бар. P1 бул эң жогорку температура. Мына. P1-ге койдум мен, мисалы 39-га барганда жанышын каалаймын азыр. Ой. 39-га барганда лампочканы өчүрүшүн каалаймын. Азыр мына мен 39-ду коемун. 39 болду. Ушинтип туруп болду. Ушинтип настройкалайсыздар да муну. Сиздер дагы ушинтип жасаңыздар. Иштеди. Азыр мен муну койдум. Эми Россиядан алган жумурткаларымы ушуга бастырам. 120 жумуртка алган болчубуз. Адлера жана Австралорп тооктордун жумурткалары. Мына ушундай туугандар. Азыр муну кайрадан мен жакшылап оңдоп, кайра иштетемин да.
вентиляторду өчүрүп койгонмун, кошуп иштетем. Сиздер дагы ушундай алган болсоңуздар үй шартында ушинтип жасаңыздар туугандар. Жакшы, анда эмесе саламатта калыңыздар. Биз видеону жыйынтыктардан мурун бул терморегуляторду каерден алганыбызды айталы. Ош базарда 5 саардын астында Жомарт деген байкеден алдык. Мына ошол ага рахмат. Бул жаңы маркасы болгон үчүн ушундай кымбатыраак экен. 1000 сомдон өйдө. Аркынысы 900 сом. Мына ушундай туугандар. Ал эми Россиядан 100 штукту алып келе жатыптыр, 3 күндөн кийин келип калат дейт. 50сү уже буром дейт, 50сү сатабыз дейт. Ошол 5 саардын аркасында тефаль, лампочка, электронный кабелдер, электронный печкалар саткан жерге барып Жомарт деп издесеңиздер ошол жерге барасыздар. Бир таксыр.